экинчиден бул чаржайт болгон нерсе, жаман нерсе, көрүнүштөрдү жокко чыгаруу. Үчүнчү болсо тиги ошол эле тиги бияктагыларга тиги эс алуучуларга шарт түзүп берүү. Эми бул эмнеден чыгып келди, мен силерге ачык эле айтайын, мына тиги жакында эле тиги соттун чечими чыккан былтыркы эме боюнчачы. Мына 4 бала 15 жылдан алып кетти. Жөн жерден эле да. Эми ким билиптир? Ошон болушок Кыргызстанда тиги болду. Дүйнө жүзүнө дейин чыкты мына на Иссык-Куле произошло убийство депчи, өзүңөр күбөсүңөр. Анан буякта болсо мына 22 эме бар экен, барчык бар экен. Анан бирөө деген 11-ге чейин, бирөө тартипте карайт экен, бирөө 12-ге чейин иштейт экен, бирөө таң атканга чейин иштейт экен. Мына ошол себептен жанакы жаман көрүнүштөр болуп атат. Бул бизге эле минус болуп атат. Ошол эле тиги жанакы соттолгон балдар болсо биздин эле бир туугандарыбыз, өзүңөр эле таанып жүргөн ийинчектер болчу. Ошол себептен чыгып атат, мына коопсуздукту биз деген алдын алуу боюнча эми ким билет, ар кандай болот экен да. Жайында дагы ошондо калтыра турган болсокчу, дагы ошондой дагы бир кылмыштуулук болуп кетсе, эртең эле кайра эле болот да. Барыбызга минус. Ошондуктан эми биз деле мына главный архитектор деле жүрөт. Мына бияктан тиги Замаким деле айтат. Эми албетте биз деген биринчи очередте деген жөн эле тиги кыянаттык менен эле тиги баарын алып салып эмес. Биринчи коопсуздукту маселесин кароо болуп атат да, ошону сиз туура түшүнүп бериңиздерчи. Коопсуздук, анан бизге жанагы туристтик эми 2 ай эле иштейт экенбиз, 1,5-2 ай эле. Ошого бирок бир иреттүү мындай келген туристтер да келсе дагы акчасын адуш таштап, здесь красиво, бияк сонун экен сеники деп кеткен эле максат болуп атат да.